сабагыбыз Word программасын улантабыз. Бүгүн бизде 7-чи бөлүк. Бүгүн биз форматтоолор жана ошондой эле эң негизги темаларды стилдөө, конвертация боюнча сөз кылмакчыбыз. Буга чейинки сабактарга кандай болгонун, кандай темалар өткөнүн билгиңиз келсе, анда биздин мурунку сабактарга коюп койсоңуз, көрсөңүздөр болот кирип. Биз ал жакта Word боюнча бардык маалыматтарды нолдон баштап үйрөтүп келе жатабыз. Эгерде биздин сабактар жаккан болсо, каналыбызга катталып, лайк басып, комментарий калтырууну унутпаңыздар. Адегенде биз Word программасындагы конвертация темаларды өзгөртүү боюнча, стиль боюнча сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн биз Word'го кирип алабыз, мурунку сабактагылардай эле. Андан кийин новый документ, новый документтен биз ошол документацияларды буга чейин үйрөнгөнбүз. Эми стиль деген эмне деген суроого жооп беребиз. Стиль дегенибиз биздин бул маалыматтарды жазуудагы, сөздөрдү кооздоо же болбосо өзгөртүү, бул ошол Word'дун өзүнүн стили болот. Мисалы үчүн биз буга чейинки өткөн сабактарда билесиздер, Кыргызстан деген жазууну ар тараптуу кылып бөлүп көргөнбүз. Ошол мисалы үчүн стиль деген кандай болуш керек экен, мынакей бул жакта көрүнүп турат. Каалаган мынакей ушундай кыйшак кылып жазуу, же болбосо ар түрдүү кылып жазганга, мынакей караңыздар, азыр мен жазып атам. Мынакей ушул жактагы сөздөрүңүздөрдү эгерде мындай кичинейтип, чоңойтуп, стиль мынакей ушундай болот, көрүп атасыздар. Мына ушул стилдерди колдонсоңуздар болот. Бул главныйдагы стиль деген бөлүмдө өзүңүздөр каалаганын колдоно берсеңиздер болот. Анан көп учурда ошол мугалимдердин сактаганда кандай сактап атасыздар деген суроолордо көбүсү сактабай чыгып кетип аткандыгын байкап атабыз. Ошон үчүн сактаганда документациябызды файл деген бөлүктөн сактайбыз. Стиль деген ушул сөздөр анан шрифттер менен кооздоп, ар багыттуу жазсаңыздар, бул ушул компьютердик стилдик багыт болуп эсептелинет. Андан кийин буга чейинки сабактарда биз билесиздер, сүрөт, видеолорду, ошол керектүү маалыматтарды койгонду үйрөнгөнбүз. Эми бүгүн ошол файлдан биз экспорт жана сохранить эткенди үйрөнөбүз. Мисалы үчүн сохранить дегенди бассаңыздар, рабочий стол же болбосо этот компьютер деп чыгат. Бул жактан рабочий столдон каалаган бир бөлүгүңүздөрдү тандап, документы дегенге кирип туруп эле сохранить этип койсоңуздар болот. Бул папкабыз бизде сохранить этилүү. Анан көп учурда PDF кылып жазып кетир дегенде биздин документациялар мугалимдерге көп учурда ушул нерсени байкайбыз. Мисалга, ушул таблицаны сыздык. Бирок мугалимге ушуну биз PDF форматында кетир десек, Word'дон сохранить этип алып, анан бир программага алып барып PDF кылат да. Анын кереги жок. Кандай кылабыз? Файл дегенге киребиз. Бул жакта экспорт деген бар. Файл дегенге киргенде экспорт дегенди басасыздар. Создать PDF, документы PDF деп турат. Создать PDF-ти басабыз. Рабочий стол тандайбыз. Темабызды жазып опубликовать басабыз. Бул автоматтык түрдө мынакей бул эмне болот экен? Бизге PDF форматта, көрдүңүзбү? PDF форматта түштү. Каалагандай ачып көрө беребиз. PDF форматта бизге керектүү маалыматтар ушундай кылып чыгып калат. Бүгүнкү сабагыбыз кыска жана нуска болду деген ойдомун. Эгерде буга чейин PDF документти айландыра албай жүрсөңүз, ошол экспорт бөлүгүнөн айландырууну мындан ары адатка айлантыңыз демекчимин. Бул бөлүк компьютер, ноутбуктарыңыздарда интернет болобу, болбойбу, айырмасы жок. Без интернет эле иштей берет. Андыктан бул багыттарда дагы маалымат кылабыз. Андан кийинкиси печать бөлүмү. Печать бөлүмүндө ушул мугалимдер көп жаңылышат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер мен принтери сайдым, бирок чыкпай атат, мындай кылып атат деген мугалимдерге дагы принтер боюнча да отдельно сабагыбыз болот. Ошондон да көрсөңүздөр болот. Ал эми
мынакей ушул жакта принтер деген жер бар. Принтер деген жерди басабыз. Эгерде принтерлериңиздер сайлуу боло турган болсо, анда ошол принтер бул жака чыгып калат. Атын өзү эле автоматтык түрдө чыгат. Мисалы үчүн бул жакта азыр менде принтер жок болгон үчүн принтер дегенди басып киресиздер. Киргенден кийин эле автоматтык түрдө ноутбуктарыңыздарга байланат. Страница. Мисалы үчүн сиздики балким 100 барак. 100 барак болушу мүмкүн. Ошонун кайсыга? Эгерде сизге кандайдыр бир бөлүгү биринчи керек болсо, аны сөзсүз түрдө кайсы барактар керек болсо үтүр менен ажыратасыздар. 4, 5. Анан буякта 6дан мен 10го чейин керек, караңыздар. Анан 11 кереги жок, 13 керек. Ушундай кылып койсоңуздар, мисалы үчүн 1-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 6-чы, 6дан 10го чейин, анан 13-чү барак керек. Анан аягында үтүрдү ажыратып саласыздар. Копияга канча копия керек? Копияны жазып тандай берсеңиздер болот. Андан форматтардан книжная ориентация, альбомная ориентация ушундай болот. Андан кийинкиси ошол печатьты басасыздар, бул автоматтык түрдө печатка кете берет. Каалагандай документацияңыздарды печатка берип алсаңыздар болот. Бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун. Видеону кесиптештериңиздер менен бөлүшүп, биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.